Сахаранын ичине кирдик. Эми эл аябай жыш. Бул жакты да көрсөңүздөр болот. Мынакей. Эл аягында көп. Кыргыз, тажик, өзбек аралашкан өзгөчө кыргыздар бул кезекти күтүп атышат, бирок көпчүлүгү жетишпейт. Анткени эл чындап күнүнө биздин посолдун айтышы боюнча 20 миңден ашуун мигранттар катталууда. Элдин агымы аябагандай көп. Өзбек, тажиктер бул жака, кыргыздарды өзүнчө патент төлөгөндөр өзүнчө алып койду. Орто эсеп менен элчиликке бүгүнкү күндө 600 менен 700 ортосундагы жарандар келип, консулдук кызматты күнүнө алып, укуктук консулдук жардам алууга да кайрылып жатышат. Siz kança vaqtda кезегиңиз келди? Канча күттүңүз? Жарым сааттай Жарым сааттай күттүңүз, Азыр кызыңызга Кыргызстанга кетүүгө документ даярлап атасыз, Рахмат. Элчиликке келгениңизге канча болду азыр? 15 мүнөт болду. 15 мүнөт болду. Эмне документ боюнча келдиңиз эле? Балдарымды Кыргызстанга жөнөтүп атам. Өзүңүз жөнөп атасызбы же? Өзүм калам, балдарым берет. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин e-консул порталына электрондук кезек системасы киргизилген. Жарандар дүйнөнүн кайсы бурчунда жүрсө да e-консул аркылуу электрондук кезекке алдын ала жазылып, Кыргызстандын бардык дипломатиялык мекемелеринен түрдүү кызматтарды ала алышат. Элчиликке да барып көрдүк. Ал жерде кезек Сахарадан кем калбайт. Онлайн кезек жок. Бул жерде турган көпчүлүгү мекендештер балдарын Кыргызстанга алып кетүү маселеси менен келишкен. Кыргызстандын Москвада элчилигинде күнүгө 500дөн 700гө чейинки жарандарга кызмат көрсөтүлөт. Алардын көпчүлүгү чоң адамдар. Ал эми элчиликке келген жашы жетилек балдардын жалпы саны келген адамдардын 15%-ын түзөт. Элчиликке келгендердин көпчүлүгү паспорттун түрү, айдоочулук күбөлүк, өлкөгө кайтуу күбөлүгү, ошондой эле соттуулугу жоктугу, үй бүлөлүк абалы тууралуу 30га жакындагы башка документтердин түрүн алуу үчүн келишет. 2024-жылы Кыргызстандын Москвада элчилиги Владивосток, Якутск, Южно-Сахалинск, Сургут, Иркутск жана Красноярск шаарларында канцеляриялар менен биргеликте Россиянын аймагында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына 300 миңден ашык кызмат көрсөткөн. Ал эми 2025-жылдын 3 айында 30 миңден ашык жаранга 45 миңден ашык кызмат көрсөтүлдү.